Акча салгандар барбы? Бар, Акча салгансыздар. Салбайда жардам беребиз. Жардам берип, барыбыз Сагада айтып берем, сен де ушунсаң болот. Канчадан салдыңыздар? Ар ким өзүнчө, бул жака мисалы акча салып, ишенип келер астында тактадыңыздарбы мындай документтерин көрсөтүштү? Карап. Бардыгы. Биздин личный кабинет бар, личный кабинетте бардыгы жазылган. Мыйзам негизинде иштеп атабыз. Главный. Мыйзам негизинде. Кайсы мыйзамдын негизинде? Улуу Британия мыйзам негизинде. Кыргызстандын мыйзамычы? Кыргызстан мыйзамы кошулса Кыргызстан мыйзамы. Кыргызстанда кандай бир неме болсо биз жооп беребиз. Барды. Кантип жооп бересиздер? Себеби бул Кыргызстанда катталбаптыр. Эртең бул компания Эмнеге катталган? Катталса караңыздар, Юстиция министрлигинде каттоосу 2005-жылы ишмердүүлүгү токтотулган деп турат. Катталбаса частныйдырдан. Мейли, биринчиден мейли. Мындай болот да, Юницкийди көрдүңүздөр беле өзүңүздөр? Жанагы Евгений Кудряшов деген кишилерди дагы көргөнсүздөр. Эртең мисалы компания туруп баягы жоголуп кетсе, акчаларыңыздарды алып кетсе, кандай кыласыздар? Ошол акчаларыбыз Улуу Британия мыйзамы менен корголот. Улуу Британия Негизинде Бул дүйнөлүк асман коому. азыр Ушуна эки проект менен биз азыр иштеп атабыз. Буюрса, көп проекттер бар. мисалы сиз айтып атасыз, бул каржы пирамида эмес деп атасыз. Бирок ошол эле учурда эгерде бул эже артынан сизди алып келсе, бул эжеге акча түшөт экен, анан артынан сизге бул каржы пирамидабы эмне анан эже? Силерге ким айтты ушуну? Силерге Биз сабакка катышып атабыз. Катышып келген биз биринчи жолу келген. Жок, мен өзүм билип келдим. Мейли өзүң билип келсең, акция жөнүндө кечирип кой кызым. Кичине түшүң азыраак экен. Инвестиция боюнча тоже азыраак экен, кечирип кой. Мен ошо сүйлөгөнүмдү билип атканда, акция мисалы Кыргызстанда мен сага бекер айткан жокмун. Манас аэропорту 9 жылда берген. Эже, Манас аэропорту ал Кыргызстандын проектиси. Кыргызстан. Бул деген чет өлкө болуп атат. Башында чет өлкөлүктөр туруп атат. Эртең ошол чет өлкөлүктөр акчаңыздарды жыйнап туруп жоголуп кетсе, каяка барасыздар? Кимге арыз жазасыздар? Кимге барасыздар? Мерде завод бүтүп атса, транспорт Кыргызстанга келип атса, акчасы каякта? Мына ушунча адам акча салып атыптыр. Каякта? Сиздер азыр элдин акчасына отчет бере албай атасыздар го. Элдин акчасы каякта? Каякта? Ким жооп бере алат ошого? Журналист кызым, биз заводко акча салып, заводко. Ал завод каякта салынып атыптыр? Кыргызстандабы? Кыргызстанда салынып атабы? Кыргызстанда кайсы жерде салынып башталды? Биз барып келели. Кыргызстанда болсо. Бул Кыргызстандык эмес. Бирок Кыргызстандын эли акча салып атпайбы? Кыргызстандын мыйзамы бар, инвестициялар боюнча. Ошол мыйзамга төпүп келеби? Билесиздерби ошону? Жогорку кеңеш көрүп чыкса. Ким айтты сиздерге жогорку кеңеш көрдү деп? Ал мынакей Белоруссияда Могой же барып келген. 7 мамлекет заказ берди. Анын ичинде Өзбекстанда бар. Депутаттар ушинтип уже тиякта сүйлөп аткандан кийин кызым, мунун эч элге минус жери жок. Мынакей урматтуу Медиа Хаптын көрөрманы, биз азыр эл менен сүйлөшүп чыктык, аларга бир топ суроолорду узаттык. Бул жакта абдан мындай ишенип отургандар экен, көбүнчөсү алар акчаларыбызды салдык, болбосо бул соопчулук деп дагы айтып жатышат.